Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. ЛТР'де бүгүн Билерман Ордо 2 май 21-жыл 9-тур сиздердин назарыңыздарга тартууланат. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Семетей Амиралиевдин командасы биздин Ордого келди. Дагы бир жолу биздин студиябызга кош келипсиздер, урматтуу команда. Семетей мырза, маанайыңыз кандай? Урматтуу алып баруучу, саламатсыздарбы? Ардактуу Ордо. Бүгүнкү оюнга дагы биз адаттагыдай эле мыкты маанайда келгенге аракет жасадык. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, мен бүгүнкү командамдын курамы өзгөчө. Сиздерге тааныш эмес деле жүздөр олтурушат. Бул кадамга мен ушул жаштарды өстүрөлү деген максатта бардым. Андыктан бүгүнкү оюнга ушул Ордону сыйлап ар дайым келип оюнга катышып жүргөн биздин ушул жаш күйөрмандарыбыздын арасынан команда курап азыр алып чыгып кетип атам. Андыктан бүгүнкү оюнубуз биздин бир чоң кандай десем, чоң бир тоокелчиликке баруу менен барабар деп айта алат элем да. Бирок ошондой болсо дагы биздин командада тажрыйбалуу дагы оюнчуларыбыз олтурат. Бул Ислам Эрмаматов, мындан 5 жыл, 4 жыл мурда ойноп активдүүлүгүн көрсөтүп жүргөн. Ошол эле учурда мындан 1 жыл мурда ушул Бектемир Мизамидин уулунун командасына Бектурган Мизамидин уулунун командасына ойноп жүргөн Куттубек мырза дагы бүгүн бизде ойноп атат. Бул команда туруктуу болоруна ишенесизби? Урматтуу алып баруучу, бизде азыр командага кошулган жалпы мүчөлөрүбүздүн саны 10дон ашуун болуп атат. Бул оюнга мен ушул 10 мүчөнүн арасынан жеребьевка таштап, ошол жеребьевканын негизинде жеңген оюнчуларды алып келдим. Балким кийинки оюнда мен башка состав менен да чыгып калышым мүмкүн. Анткени мен бардыгын ушул команда мүчөлөрүн текшерип, такшалтып, күчтүүлөрүн тандаганга мүмкүнчүлүк болбоду, убакыт аз болуп калды. Андыктан кийинки оюнда балким состав бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Билерман айымдар бүгүн ишеничти акташ керек, анда Семетей мырза, акташ керек. Актайт деп ойлойбуз. Жаңы мүчөлөр менен өз учурунда телекөрүүчүлөр да тааныша алат. Ал эми азыр болсо биз даректерибизди айта кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр бар. Суроо жөнөтүүнү баштаңыздар. Билерман Ордо оюнуна деп Оша Ленин көчөсү 330 дарегине кат аркылуу жөнөтүңүздөр. Фейсбуктан Билерман Ордо деген баракчабызга катталып, ал жерге дагы суроо калтырыңыздар. Билерман сызыкча Ордо, астыңкы сызыкча Ордо, бул биздин Инстаграмдагы расмий баракчабыз. Жана Билерман чекит ТВ күчүкчө mail чекит туруу электрон тарыгыбыз. YouTube'да Кут Медиа деген каналда биз Билерман Ордо оюндарын жүктөйбүз. Ал жерден такай көрүп турсаңыздар болот. Биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол атамекендик фирмасы. Барбол ар дайым жаңы, татуу продукцияларды сиздерге тартуулап келет. Жана ошондой эле биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Секом окуу борбору. Секом окуу борбору телекөрүүчүлөргө жана билермандарга ийгилик каалайт. Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Мына ушул демөөрчүлөргө, өнөктөштөргө биз ыраазылык билдирип, оюнду улантабыз. Анда команда оюнга даяр эмес, оюнду баштадык. Биринчи раунд. Семетей мырза бүгүн жогорку лигага аттанат. Эгер жогорку лигага чыгып кала турган болсо, Кудай буйрса, жайкы серияларда финалдык оюнга атсалышат Семетей мырза. Азыр ушундай эле статуста Калича Сасио эжекебиздин командасы бар жана Кудайберди Ташиевдин командасы бар. Секом билим берүү жана өнүгүү борборунун байгеси коюлган суроо Айнура Алиевага коюлат. Ноокат район тургуну. Команда эгерде бул суроону тапса 1000 сом акчалык утушка ээ болот. Тарыхта бир топ пайгамбарлар жөнүндө маалыматтар келет. Анын ичинде Аюб пайгамбар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Урматтуу билермандар, Аюб алейхиссалам өзүнүн сабырдуулугу менен үлгү болгон пайгамбарлардын бири. Анын денесин 18 жыл бою курттар жеп, катуу оору менен алышса дагы, Алла Таалага эч кандай нааразы болбой шүгүр деп жашаган пайгамбар. 18 жыл элестетиңиздер. Арадан 18 жыл өткөндөн кийин анын денесинде тили менен жүрөгү гана калат, Семетей мырза. Калган эттерин курттар жеп бүтөт. Эт калбай калганда курттар бири-бирин жеп өлүп, эки гана курт калат денесинде. Ошондо Аюб пайгамбар
жараткандан шипа сурайт. Менин Аллах деп соккон жүрөгүмө шипа бер жана Аллах деп ибадат кылчу тилиме шипа бер деп сурайт. Ошондо Аюп алейхиссалам сабырдуулугу үчүн Аллах Таала сабырдуулугу үчүн ал дени соо адамга Кудайдын керемети менен айланат. Демек, анын тилиндеги курт гүлгө түшүп бал арыга айланып кетет. Демек, бал ошондон кийин көп ооруларга шипа деп бүгүн пайдаланып келебиз балды. Туурабы Семетей мырза? Ал эми анын жүрөгүндөгү курт дагы кандай пайдалуу куртка айланышы мүмкүн? Кеттим. Жүрөк жаратуучу куртка эмеспи? Жүрөк жаратуучу куртка. Алынуучу. Дагы башка варианттарды айткыла, бул биринчи вариант. Дагы кандай куртка же башка бир продукцияга айланып алды эле, мисалы, арыга айланып атат, экинчиси туурабы? Дәрмекке сыяктуу болсо эле. Дагы башка версия чыгарат. Мисалы сабырдуулукка же сүткө түштү, сүт болуп кеттиби, балким сүттө деле курма дарагына айланып кеткен. Курма дарагы дагы башка. Бир вариант ама жүрөктү баягы эмалат. Чайга кошулган. Жүрөк эмне жазат? Жүрөк эмне пайда келтирет? Жүрөктөн келип чыгайлы. Жүрөктөн чыккан курт кайда барышы мүмкүн? Ошо чөптө Кандайдыр чөпкө, адамдын организмине пайдалуу чөптөр. Дагы курма дарагы. Бирок бир жери бар, Айып алейхиссалам булактын суусуна жуунуп денеси өзүнө келет да. Балким же сууга айланып кетти. Кайсы суу? Мөрөк замзам суусуна айланып. Замзам суусу эмес, ал башка. Дагы башка. Жөн эле сууга, балким булак айланган да. Булак айланса курт түшүп айланып атат да. Көпөлөк түшмөсү мүмкүн ага. Негизи сууга жууганы айтылып мүмкүн көпөлөк болушу мүмкүн же жылан болушу мүмкүн. Жылан уусу. Семетей мырза, Урматтуу алып баруучу, башта эле мага бир ой келди эле, өзүмө келди эле. Ошол ойду айтат окшойм, башка бизде алгылыктуу жооп чыкпады командабыздан. Бул жибек куртуна азыркы учурда мана адам затына ушул жибек пайдалуу. Материал кездемелерди биз жибек куртунан алабыз. Андыктан жибек куртуна, көпөлөк куртуна айланды деп ойлойбуз. демек, жүрөгүндө курт көпөлөк куртка айланып кетти. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Бул пайдалуу курт бүгүнкү күндө дагы өзүнүн актуалдуулугун жоготкон жок. Медицина тармагында кеңири пайдаланып келе жаткан жана элдик медицинада дагы кеңири пайдаланып келе жаткан бул кадимки сүлүк курттары, Семетей мырза. Гирудотерапия деп бүгүнкү күндө медицинада кеңири колдонулуп жатат. Өзү башында да. Жок, кийин бирок тактаганда Көптөгөн ооруларга шипа бүгүн гирудотерапияда сүлүк курт кан сорот бул. Анын ордуна өзүнүн эң пайдалуу суюктарын калтырат. Эсеп 1-0. Айнура Алиеваны биз 1000 сом акчасы менен куттуктайбыз. Демек, Секом окуу борборунун сыйлыгы бул телекөрүүчүгө жөнөтүлөт. Экинчи раунд. Семетей мырза, сиз өзүңүз ушул сүлүк курттан пайдаланып көрдүңүз беле? Алып баруучу, мен эч пайдаланбадым, кызыкпапмын деле бул багытта. Дарыланып жүрүшөт адамдар, бирок мен анча көңүл бурбадым. Кызыгып коюшуңуз керек. Бул өтө пайдасы чоң. Бүгүнкү күндө кеңири таралган процедуралардын бири. Гүланда Имарали кызы, Ош шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл буруңуздар. Эмнени көрүп турасыз, Семетей мырза? Колдорун көтөргөн муайыңкы аялдардын жүзүн. Татуировкалар бар экен колдорунда. 5-9. Цифраларда жазылганбы? Урматтуу билермандар, тынчтанабыз. Сиздер сүрөттө хорват аялдары салтуу татуировкаларын көрсөтүп турганын көрүп атасыздар. Булар хорват аялдары. Алар бул аракети менен өздөрүн бул нерседен сактап калууну көздөгөн. Кандайдыр бир нерседен. Бул окуялар Осман империясынын тушунда өтө күчөп, аялдардын көпчүлүгү татуировка жасаткан Хорватияда. Осман империясынын күчтүүлүгү тушунда. Демек, билесиздер, Осман империясы Европага дагы таасирин тийгизген. Урматтуу билермандар, аялдардын көпчүлүгү эмнеден
сактануу үчүн колдоруна атайын татуировка чийдирген. Минута кетти. Алпаруучу тактап коелучу, эмеге аялдардыкы элеби? Аялдардыкы эле. Анда мындай эмеси барбы, Осман империясынын багы. Гарем системасына кулчулукка, кереги жок да, болгондон татуировкасы барлары булар как кандайдыр бир адамдын көңүлүн бурбоо максатында, өздөрүн эренжитүү максатында болуп жатабыз да. Дагы башка неге көңүл бурса? Маданиятка көңүл бурбабы? Кандай маданият? Осман империясы исламский го. Аны татуировка харам деп айтылат да неме? Динин кармашкан. Денеге чегүүн исламда балким күнөө эмеспи? Күнөө кылган аялдар катары саналып калбадыбы? Эми ушуларды күнөөсү көп адамдар катары, аялдар катары кабыл алып. Мисалы айтат го капырлардын немесин аялдарын алсаңар, эгерде мусулман болсо алсаңар болот деген. Семеде эке. Осман империясынын жоокерлери үйлөнгөн да. Үйлөнгөн. Мындай адамдарга үйлөнгөн эмес. Мындайларга үйлөнгөн эмес мындай. Эмне үчүн үйлөнбөшү мүмкүн? Эми татуировкасы турат. Денеси бузулган эмеде. Жана цифра эмнени билдириши мүмкүн анда? Мына цифра мен айтып коет андай жин шайтандардын эмесинде. Семетей мырза, убакыт аяктады. Арматтуу алып баруучу бизден Куттубек мырза жооп берет. Куттубек. Урматтуу алып баруучу, бул жерде баа сизден сурадык, тактап аял адамдарды эле депчи. Анан баягы Осман империясынын тушунда эгерде күчөгөн мезгилин ала турган болсок, бул жерде мына күңчүлүк гарем системасына тиешелүү болушу мүмкүн. Ошол жерден татуировкасы бар адамдар баягы Осман империясынын аскерлери баягы динге аябай жакшы мээнет кылышкан. Ошон үчүн мындай күн кылып алуу же болбосо эме кылып башка гаремге алуу маселеси каралбай калат да. Жана ошо өз өлкөсүндө эле калган болушу мүмкүн. Биз мындай тарыхый кинолордон же эмелерден көрсөк болот да, гаремге ошондой айымдарды алып келгендигин. Бунун кандай тиешеси бар? Негизинде татуировканын денеси бузулуп калып атат. Анан багындай цифраны карап турсак, мисалы кээ бир мен такталбаган маалыматтар боюнча ошол эмелер бар, мындай Дажжалдын дагы эмесинде ушундай бүт парастык үлгүлөрү бар да, ошон үчүн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопду айтам. Балкан көбүрөөк ошо Балкан аралындагы, Балкан тараптагы мамлекет, славян өлкөлөрү Осман империясынын тушунда сөзсүз түрдө Осман империясы барган жерге бул ислам дини орногон. Бирок Балкан славяндары мусулмандардын ислам дининде сырткаркы болгон терс көрүнүштөргө көз караштарын билген соң, жана бул шайтандан деп татуировканы шайтандын чиймеси деп мусулмандар түшүнгөн үчүн аларга олжо болуп кетүүдөн сактанып, колдоруна атайын ушундай татуировкаларды чийдирген. Жооп туура негизинен. Бир эсеп. Демек бүгүнкү күндө тилекке каршы биздин чөйрөбүздө дагы айрым балдар, кыздар татуировка чийдирген байкап атабыз. Айтып коюшуңуздар керек, бул өтө туура эмес аракет. Өтө туура эмес аракет. Дененин тазалыгы өзү жакшы. Бул жерде карабайсыздар, мына булар атайын ошондой кадамга барып атат да. Демек, теңдешти команда телекөрүүчүлөр менен. 3-чү раунд. Осман империясынын аскерлери олжолорго киргенде колдор ушундай көрсөтүү менен булардан баш тартып кетишкен аларчы. Демек булар христиан дагы эмес, булар биротоло ушундай бир динсиз бир адамдар экен деп алар кайтып кетишкен да. Нуриза Каратаева Кадамжай районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Эң жакын эки достун бирөөсү. Жылдар өтүп, мен көз жумганда бейтиме келип ыйлаба. Анткени деп эң жакын эки достун бирөөсү жазыптыр. Досуначы, жылдар өтүп, мен көз жумганда бейтиме келип ыйлаба. Анткени көпчекит экен. Толтуруңуздар, кетти минута. Анткени сен кыйнаганыңды көрүп мен кыйналам деген. Мен рухум кыйналат дешим мүмкүн. Туурабы? Наркы дүйнөдө мен кыйналам дешим мүмкүн. Дагы бул биринчи вариант. Дагы башка эмне ал жерге барганда кандай таасир этет аны баруусу, ал баары көрбөйт да, туурабы? Же
Ошо Жем урук болуп. Андай жерде бирөөгө көрүнүп калба, мен бейтиме барып деген жок, мен душмандарыма көрүнүп калба балким. Бейтиме келип ыйлаба. Мен душманым. Бул жерде баягы ыйлап Дарым, атканда. сен мен досум экен деп балким сени кармап калат дегендей бир ал жагынан да ойлободум. Мисалы өзүн айтсачы. Өзүн бейтиме. Жок, ал эми диний көз карашты ал туура эле. Мен рухум кыйналат. Мисалы дешим мүмкүн. Бирок Кийинки вариант. анда мындай деген ыйлаба. Куран оку деп койгон эмеспи? Жок, ыйлагандын ордуна Куран оку деп койгон эмеспи балким? Ыйлабай туруп Куран оку деп койгон. Бул да бир вариант да, туурабы? Анткени дагы бирөөсү. Анткени мен сенин мүрзөңө барып ыйлай албаймын деген дагы сөз. Мисалы өзүн себеби деген дагы өлгөн да. Ооба. Мен сенин бейтиме келип өзүңдү кыйнап кайсыга токтойсуз? Мана 4-5 вариант арасы кимисине токтойт? Диний жактан болбой атат. Жок, өзү диний жактан кетет. Ага биринчи эле вариант жакшы го дейм. Семете мырза. Ким жооп берет? Назира жооп берет. Мен эми бере бербейинчи кайра. Назира. Анткени улантыңызчы, анткени пайдалуу жакка анткени мен тирилбейм болгону пайдалуу жаккана гана Куран оку деген сыяктуу. Демек жалпылап айтканда Куран оку деген маани келип чыгып атат да. Мен туура жоопту айтам. Эмне үчүн ыйлаба деди? Анткени ал учурда сенин көз жашыңды менин колум арчый албайт деп атат, урматтуу билермандары. Булар ар дайым бири-биринен колдоп жүргөн, ыйласа бири-биринин көз жашын арчып турган. Эгерде мен тиги жакта болгондо мен сенин көз жашыңды арчый албайм, ыйлаба деп атат, урматтуу билермандар. 2-1 эсеп. Эсеп 2-1 телекөрүүчүлөр пайдасына. Каратаева Нуриза телекөрүүчүлөргө дагы бир упай кошуп берди азыр. 4-чү раунд. Бул суроонун жообу турган билермандарды кимде бар эле? Кол көтөрүп койсоңуздар. 1, 2, 3, 4, 5. 5 адам тапкан экен. Байман Топчубаев Санкт-Петербург шаарына силер каршы суроо берет. Биздин мекендешибиз билерман ордого көптөгөн суроолорду жөнөтүп турат бул телекөрүүчү. Байман Топчубаев сиздерге төмөнкү суроону берген. 1930 жылы Уругвайда футбол боюнча биринчи дүйнө чемпионаты өткөн. Финалда Уругвай командасы, курама командасы Аргентинаны жеңип, биринчи дүйнө чемпиону болот. Финал оюнунда кызыктуу окуя болот. Эки команда кайсы топто оюн өткөзүүнү келише албай калышат. Урматтуу билермандар, командалар кандай жолду тутушкан бул жерде? Кеттим. Мисалы волейбол тобу менен беркиндей. Жок, кандайдыр бир алар алып келген топ менен бул команда алып келген топтун экөөнү кимиси менен ойнойбуз деп чечишпей калыптыр да. Ошо эки команда бирден топ келип атат, бирок кимисинин тобун ойношту билбей калыптыр да, демек. Туурабы? Чучугулак да эң оңой жол. Чучугулак да эми футбол ошо кезде чучугулак биринчиден болуп чыгып жатышы мүмкүн да, колдонуп жатышы мүмкүн. Ага чейин эле колдонуп келген. Эң лучший вариант чучугулак. Дагы башка. Калыс кантип чечиши мүмкүн ушундай? Футбол каерде өтүп атат? Уругвайда өтүп атат. Уругвай командасы менен Аргентина ойнойт. Жок, алар уже өздөрүнүн өлкөсүндө болуп аткандыктан балким алар бер жактын тобун ойнойлу деп ошого ынагандыр балким. Жериңер силердики топ биздики менен ойнойт деген. Топ дегендей дагы бир вариант болушу мүмкүн да. Полия силерден, топ бизден. Топ бизден, Полия силерде, топ бизден дегендей. Ошондой болушу мүмкүн эми, бул бир вариант. Бул бир вариант. Же болбосо жеребе кайсыга токтойбуз? Башка дагы кандай ой бар? Эки команданын тобун ойнойт. Эгерде топ, футболдун тобу эле деп койду. Эгерде мен ойнотуп аттым эле, же волейбол топ, же жок, андай жок. Семете мырза. Семете мырза. Кайсыга токтодук? Ким жооп берет? Бизден Бегимжан айым жооп берет. Футбол боюнча суроого Бегимжан жооп берет, Жок, мен атайын балдарды өстүрөйүн деп, дайым эле өзүм жооп бере бербейин деп, кезектешип жооп бердирип атам, урматтуу алпарчу. Макул. Урматтуу алпарчу, бул жерде Жеребьевка тарапка мындай басым жасалат деп ойлойбуз, себеби чучугулак маселеси деп дагы бул жерде айтылып атат ордодо. Ошондо тактап айтканда Жеребьевка тарапка Жеребьевканын негизинде мындай аныкташканда. Аныкташканда кантип аныкташы мүмкүн? Мисалы баягындай оюн башталганда тыйынды эки бетин эме кылат. Ошол кайсыл тарап түшсө, ошол силер тараптан башталат же силердин топ ойнолот деген мааниде.
ушул маселе менен калыстык болгон деп ойлойсуз, э? ооба. Жооп кабыл алды. Калыстык болуш керек болгон эки тараптын тең тобу бар. Эки тарап тең өзүнүн тобун ойнотушту каалайт. Бирок бул жерде алар ушундай келишимге келишкен. Башка бир тараптын тобу эмес. Биринчи таймда, финалдын биринчи таймында Уругвайдын тобу менен ойношкон. Финалдын экинчи таймында Аргентинанын тобу менен ойношкон. Эки тарап тең ыраазы болушкан бул чечимге. Урматтуу Семетей мырза, эгерде жеребевка болгон тагдырда деле жеребевкада жооп айтылыш керек. Мындай. Эсеп 3-1 азырынча. Байрам Топчубаев Санкт-Петербург шаарынан бул суроосу менен телекөрчүлөргө дагы бир упай алып келди. Телекөрчүлөр 2 упай алдыда баратат азырынча. Биз Премьер Лиганы ойноп жатабыз, 9-тур. 5-раундду баштайбыз анда. 5-раунд. Семетей мырзанын жаш билермандарды өстүрүү демилгеси чындыгында аябай колдоого татый турган иш негизи. Өзү жооп бербестен жаңы билермандарга сөз берип аткандагы алкоого татый турган иш. Бирок эсеп реалдуу түрдө кетип жаткан үчүн сергек болууга чакырамын. Заир Турсуналиев, Чоң Алай районунун тургуну сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Дүйнөдө бир кесип ээлери бар. Алар бул окууну окуп бүткөн соң ошол кесиптин окуусун экзаменден кулап өтпөй калган учурлар көп болот экен. Алар жумушуна аябагандай тактык менен иш алып барат. Жада калса бир күндө бир жолу таразага түшүп турат. Ашыкча салмак кошпош үчүн орточо салмагы 70 килограммдан ашпаш керек. Жада калса ажатканага дагы белгиленген бир убакта барышат экен. Булар кайсыл кесиптин ээлери? Кимдер булар? Стюардессалар дагы, учкучтардын. Дагы. Танкисти. Аларга анчалык эме. Жок, бул ошолордо үчүн. космонавттар же болбосо стюардессалар болушу мүмкүн. Кулап калып атат, экзаменден кулап калып атат. Эмне үчүн? Космонавттар себеби агай аябай көп банда эмелер бар да. Көк кусу башка Жок, эмне үчүн анда жатканага дагы белгилүү мөөнөттө барышка туура келди. Дагы башка кесиптер санагыла кимдер бар? Врач, мугалим, милиционер. Жок, алардан да кылбайт агай. Дагы ким? Жок, андай ата элемен. Кандай? Жок, санасаңар кесиптерди санаганда эле келип чыгат да бул нерсечи. Туурабы? Кандай кесиптер бар мындай кызыктуу кесиптер мисалы? Өрт өчүрүүчүлөрдү бар. Өрт өчүрүүчүлөр, жок, алар салмак канча маани. Мисалы АКШда милиционерлерди ушинткен, туурабы? АКШда милиционерлерге ушундай талап бар. Лондондо таксисттерди ушинткен. Ооба. Азыр Космонавттар. Азыр ошол космонавттан башка жооп жок бар. Эме таксистердики деле эмес бар, бирок канчалык эле эмес да эми. Жок. Дүйнөдө да отпайбы бир кесиптин ээлери. Космонавт менен самолетто иштегендер дагы болуп атат да. Семетей мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, биз Ордодон жардам алабыз. Ордодон жардам аласыздарбы? Ооба. Урматтуу Ордо, командага жардам бериңиздер. Кетти 20 секунда. Ким? Ким анда? Стюардесса. Не? 70 жок. Убакыт бүттү, Ордо. Жардам токтотобуз. Семетей мырза, Урматтуу алып баруучу, Ордодон да жардам алып көрдүк, бирок Ордодон дагы алгылыктуу жооп чыкпады. Мен балеринабы деп да ойлоп кеттим эле, бирок ажатканага баруу жагы бир аз 70 килограммдык балеринаны көтөргөн адамдын бели сынып кетет, Семетей мырза. Так. 3 секунда, Семетей. 1, 2, 3. Коркпой жооп бере бериңиз. Космонавттар анда, урматтуу алып баруучу. Башка айла жок. Башка айла жок. Ким? Космонавттар. Космонавттар. Жооп кабыл алынат. Ордодон көбүрөөк кайсы пикир түштү? Космонавт түштү, учкучтар түштү, юрист, милиционерлер деп айтышты. Булар диетаны да аябай катуу кармайт экен, Семетей мырза.
Диетаны кимдер катуу кармайт билесизби? Диетаны космонавттар катуу кармайт. Жооп тура. Кесет. Команданын өзүнүн талкуусунда туура жооп бар эле. Ордодон жардам алганы балким пайда берди окшойт, бирок командада туура жооп негизи бар болчу космонавттар. Макул. Биринчиле башында эле келди эле. 6-чы раунд. Балерина дегениңизде тарыхта калат элеңиз, Семетей мырза. Балериналардын орточо салмагы менин билишимче 50-45 килограмм тегереген болот. Аны көтөрөм деп Семетей мырза жыгылып түшүп сахнада шерменде болот. Эсен Абдиназаров, Кызылкия шаары. Урматтуу билермандар, сиздерге фото суроо. Урматтуу Семетей мырза, Угуп атам, урматтуу. бул сүрөт кандай маанини билдирет? Минута кетти. Көзүң жумсаң, ДТП болосун. Көзүң жумсаң, аварияга учурайсың. Дагы. Жылан чагат. Велосипедти адам сүзүшү мүмкүн. Адамды сүзүшүң мүмкүн. Бул велосипедпи? Жылан эмеспи? Анда көзүңдү жумсаң ДТП. Урматтуу алып баруучу, биз убакыт мөөнөтүнөн мурда жооп берейли. Ким жооп берет? Назира айым жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип, бул көзүнө жумсаң авария же кырсыздар болушу мүмкүн деп чечтик. Көзүңдү жумсаң Кырсыкка учурайсың деп. ушундай маанини билдирет деп ойлойсуз? Алай. Жооп кабыл алынат. Бул сүрөттүн мааниси уйку сураган абалда жолго чыкпа деген эскертме, социалдык эскертме. Кырсыкка учурап калышы мүмкүн. Негизинен жооп жөндүү, туура. Көздү жумсаң деген башкача маанини билдирип кетиши мүмкүн. Көздү жумат адам. Бирок карасаңыздар, карек жарымда турат, Семетей мырза. Карек жарымында турат. Уйку сураган абалда. Уйку сураган абалда туруп атат. 3-3 эсеп. Oyun ulantılат. 7-ci rauнд. Мирлан Абдыразаков суроосу Кербен шаары сиздерге каршы суроо берет. Архитектор кесиби боюнча телекөрүүчү сиздерге фото суроо жөнөткөн. 1997 жылы Берлинде ушундай бир кечелер болуп турган экен. Жолугушуу дейбизби, кече дейбизби, корпоратив дейбизби, айтор ушундай бир. Ар кандай тематикалык кечелер ошол кезде аябай мода болгон экен Германияда. Эми сиздер бул кечеге келгендердин бутундагы нерселерди карап туруп, айтыңыздар, эмне үчүн бул мындай бут кийимдерди кийип келген? Эмне деп аталат анда бул кече мындай карагандачы? Кетти минута. Карагыла нар жакта турат, ал жактан кийип, анан кирип атыптыр, туурабы? Демек кандайдыр бир мааниси, бир назначениясы бар да ошол бут кийимдердин. Бул тайып, мисалы, бул жерге киргенде пиво эмес, Германиясы пиво да. Кеченин өзүндө эмне кылыш мүмкүн бул буттар менен? Пиво агат. Ошол да, Германиясы Анда жок, пиводон сактаныш үчүн ушундай бут кийим кийип атаганда. Дагы башка. Бутуна кирбейт, жыгылбаш. Жыгылбаш, да. Германия ошондо эмес. Дагы башка. Анда башка эле бир өтүк эле кийип келбейби эле сырттан анда? Эгер ошодон сактаныш болсо, туурабы? Андан башка дагы кандай очу? Темасына Мына карасаңар, ак түстөгө балким бир маани берип атат да бул жердечи. Баары ак түстө экен да? Же көкпү? Көк экен. Мына буттарына кадимкидей кадалып атат, туурабы? Кадап коюп атат. Тайгаланып бир кандай сүйлөшкөндө, мисалы, кечеде эмне иш кылат? Кечеге барганда сүйлөшөт, бийлешиши мүмкүнбү? Бийлешүүнү бирок агай. Бийлегенге бул ыңгайсыз, Ыңгайсыз, Дагы эмне кылыш мүмкүн киргенде? Киргенде көргөзмө. Семетей мырза, убакыт аяктады. Семетей, ким жооп берет? Бул суроого Куттубек мырза жооп берет. Куттубек мырза. Эмне кечелерде болуп аткан болсо, демек бул жерде баягы
азыр мына бут кийимдерге карап мындай жараша кийилиптир, мындай бирин-бири мындай көрүп тоскоол болбош үчүн бир нерсени көрүп атканда ошол таризде мындай ошол ыкмага кий бандай. Жок, эгерде мисалы бой узунураак адамдар мындай жапызыраак кийиптир да, ошондо бирин-бирине тоскоолдук болбош үчүн ошол нерселерди кийген окшойт. Ошол вариантты кабыл алат окшойсуз. Ошондо бул кечени эмне деп атасак болот? Ат кое аласызбы? Эми сиз деле айта албадыңыз го анык башындачы. Кече дейбизби же башка дейбизби деп. Ошон үчүн. Жок, кеченин аты болуш керек да. Жолугушу дейсиз. Жолугушу мүмкүн. Жок, мунун аты эмне деп ат койсок болот? Ушул көрүнүшкө карап деп атам мен. Кутбек мырза, демек булар бутуна эмне себептен мындай кийген дедиңиз? Баягы бири-бирине эме мындай тоскоолдук болбош үчүн. Мисалы азыр бир сүрөттө көрүп атпайбыз, эгерде бою кичинерактар мындай узунураак кийген, бою узунураак адамдар мындай жапызыраак мындай кийишкен да. Ошо бири-бирине боюна тоскоолдук болбош үчүн кечеде эмне болуп атат көрүп атканда мындай бири-бирине тоскоол болбош үчүн ушундай нерселерди кийген болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Туура жоопту айтам. Көңүл буруңуздар. Бул тематикалык кече болгон, Кутбек мырза. Анын өзгөчөлүгү катышуучулардын бою бирдей болуш керек. Катышуучулардын бою бирдей болуш керек. Мындайча айтканда, тең бойлуулардын кечеси деп атап койсок болот. Тең бойлуулардын кечеси. Сиз жооп бердиңиз, бири-бирине тоскоол болбош үчүн бою кыскасы бийик каблукту кийген, бийик таканы, бою узуну пасыраакты кийген, бири-бирине тоскоол болбош үчүн дедиңиз. Эми биз анализ жасайбыз сиздин жообуңузга ордо менен биргеликте. Туура жоопко жакын деп кабыл алсак болобу команданын жообун? Команданын жообуна келе турган болсок, команданын жообу менен телекөрүүчү айткан жооп такыр эки башка багытта. Түшүнүктүү. Нурисан мырза, сиздин пикириңиз кандай? Урматтуу алып баруучу, бул жерде бири-бирине тоскоолдук жаратпоо дегенде негизи илмек бар, бирок илмек бар. Илмек бар, бирок негизи бул жакта тематикалык кечеде бойлорунун бирдей болушу деген сөз айтылган жок да. Мисалы өткөн биздин оюнда деле мен навигация боюнча айттым, бирок именно түндүк жолу деген эки сөздү айтпай койгондугум үчүн суроону сиз туура эмес деп тапкансыз да. Ошон үчүн балким команданын жообу теңдик, бул жерде боюнун теңдүүлүгү дегенде балким туурараак болмок деп эсептейм. Мен урматтуу команда, урматтуу ордо, мен эмне үчүн сурадым? Калыстык үчүн сурадым. Ташиевдин командасында ошол багыт туура кеткен, негиз туура эмес болуп калган Нурисанын жообундачы. Азыр Кутбектин сөзүндө деле илмек багыт мындай бар, бирок негиз жок да. Негиз бул жерде бойлордун теңдиги бирдей болуштугу жөнүндө эң точка ушул жерде да. Тоскоол булдук, ал теңдикте деле тоскоол боло берет, эгер тоскоолдук жараткысы келсечи. Эсеп азырча 3-4 телекөрүүчүлөргө беребиз бул раундду. Бул суроонун ээси Мирлан Абдыразаковду куттуктайбыз. Телекөрүүчүлөр тарапка 1 упай берди. 8-чи раунд. Эмир Сапарбеков, Сузак району сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Нигерияда Еруба деген бир эл жашайт. Еруба деген бир коом жашайт экен. Ал элдердин салты боюнча ырым-жырымы дейбизби, үй бүлөсүндө эгер эгиз бала төрөлсө, алардын биринчи туулганы эмес, экинчи туулганы улуу деп эсептелет экен ислам мырза. Бизде биринчи туулганды улуу дейбиз да, Асан же Үсөн же Батма Зура деп. Алар экинчи төрөлгөнүн улуу деп эсептешет экен. Урматтуу билермандар, эмне үчүн алар мындай кылышат? Кеттим да. Энесин курсагында көп жатып калды. Энесин курсагын дагы башка. Мисалы ал биринчи төрөлгөнү эмес, ал биринчи төрөлгөнүдөн кийин балким жарга келип атат, жардам берип атат деген мааниде мисалы. Улуу кандайдыр бир мүнөттөн кийин төрөлүп атат, туран кийин төрөлүп атат. Демек ал эгерде адан эме болсо андан мындай айтканда мурунураак пайда болгон болушу мүмкүн да, мына убактысыз эсебинен алгандачы. Ошон үчүн. Жок, бул жерде ошо жок, башкача ой жүгүртөлү. Мына карагыла.
ал төрөлгөнү менен, балким кийин жашоонун процессинде Жок, алар төрөлөр замат ошентип улуу деп эсептеп атпайбы? Ооба, ошентип атат да. Төрөлөр замат айтып атат. Мен бир ой келди, мисалы бизде бар эгиздерде өзү мындай улуусуна караганда кийинкиси бар боюу узунураак болот го, ушундай өз эме боюнча. Боюнан да чыган сезими. жок, ошо эненин ичинде, курсагынын ичиндеги мөөнөт Курсагынын ичиндеги убакытты эсептеп атат да. эсептеп атат ошол жерде. Ошол жерде убакыт чоңураак отурганы улуусу демек деген сөз да. Ооба. Ал жакта ал чоңураак отуруп калып, анан кийин кечирээк чыгып атат. Туурабы? Биринчиси азыраак отургандыктан ошон үчүн ал тез чыгып келди. Эми канчалык туура билбейм, бирок башка вариант. Жок, ошентсек болобу? Семетей мырза. Жардамдардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар экен, урматтуу алып баруучу, анткени биздин команда артта. Кетти бонус. Бир мүнөт берди азыр. Жашоонун процессинен алынды деп атат. Процесс ал чоңойду дейли. Ырым-жырымдан кадасаттан алынды деп атат. Өскөндөн кийин биринчиси төрөлгөн, балким өмүрү кыска болуп калбайбы? Бул жерде башка вариант болуп атат. Өмүрү кыска болуп калышы мүмкүн биринчисинин. 7 айлык төрөлүп, 8 айлык төрөлүп, чала төрөлгөндөр бар го? Ооба. Алар деген канчалык Дагы жашоо, жок, алардын чоңоюшунда жашоодо кандай болот? Ошондо ойлосоңор. Мен боюна карап айтып атам, камкордугуна карап. Кайсынысы, балким эненин курсагында канча көп турса ошондо эненин курсагы, андан бул жактагы жашоого да ой жүгүрдөлү да. Ким биринчи наргы карыйт балким, биринчи төрөлгөн тезирээк карып, тезирээк өтүп кетпейби, анан наркы экинчи төрөлгөн балким. Биринчи төрөлгөн тезирээк карып калышы мүмкүн эмеспи? Конечно, 2 секунд болсо ham тез карып. Ооба, тез карып ал балким тез өтүп кетиши мүмкүн. Ооба, туура эле болушу ошол анан Экинчиси көбүрөөк жашайт деген. Көбүрөөк жашайт экинчиси. Болбосо немени айт сен? Эненин курсагында көпкө турган үчүн чоңоюп кеткен болот ал. Андыктан биринчи чыкпайт ал. мына мисалы өзүңүз деле эстесеңиз, ошол логикага жакыныраак. Биринчи пайда болуп ал, биринчи пайда болот дагы түйүлдүктө. Анан чоңоюп кетет, берки кийинчерээк пайда болгондуктан ал анча чоңойбой балким биринчи чыгат да. Семетей мырза. Биринчи мен жооп берем. Урматтуу алып баруучу Ислам мырза жооп берет. Конкреттүү жооп жок, бирок аракет кылалы. Бул жерде эми убакытты эске алуу болуп атат да, суроонун маанисинде дагы. Эгер эрте чыкканын эмес, кийин чыкканын улуусу деп эсептеген болсо, кийинки чыкканы эрте чыкканга караганда кечирээк карыйт, кечирээк жетилет деген сөз да. Ошол себептенби? Ооба. Жооп кабыл алынат. Караңыз, мына өзүңүздүн мисалында алам, мен туура жоопду айтып атам. Сиздин иниңиз бар дейлик, Ислам мырза. Иниңиз бар. Мисалы үчүн бир нерсени алып келиш керек да, ал сырттанчы. Бир нерсени алып келиш керек болсо, сиз аны жөнөтөсүз да, өзүңүздүн ишиңизге аны жөнөтөсүз. Бар, чыгып алып келчи деп. Бар, сен кичинекейсиң го деп түртөсүз да, анычы түртүп чыгарасыз. Чыкпай койсо түртүп чыгарасыз. Булар деле ушундай бир сатиралуу түшүнүк экен. Бар, чыгып карап келчи, ал жакта эмне бар экен деп. Андан кийин экинчиси чыгат экен. Мына ушундай үйдөгү жаш балдардын мүнөзүнөн алынган ырым экен. Ислам мырза, ушундай эсеп азырынча 5-3 бирок, 5-3. Жумшоу. Семетей мырза, жумшоу жөнүндө сөз кетип атат. Жумшайт да, чоңдор кичинекей, бар алып келчи, бар кирип келчи депчи. Кичиге ок жеттин күчү болду экен. Баракалла, баракалла. Мына ошол макал бул жердечи. Эсеп 5-3 азырынча, бирок бир аз кооптуураак абал пайда болду. Оюн улантылат, 9-раунд. Жакшы, аракетиңиздер жаман эмес. Куттубек, Семетей, Ислам, Назира, Бегимжан, жакшы эле аракет кылып атасыздар. Жакшы эле негизинен. Ушуну аракеттен жазбаңыздар. Кудай буйрса мүмкүнчүлүктөр бар. Instagram онлайн суроо. Сиздерге каршы Instagram'дан биз суроо тандайбыз мынакей азыр. Гулина Төлөнова Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Instagram онлайн суроосу. Суроого кулак салабыз. Урматтуу билермандар, Instagram'дан сиздерге
фото суроону жөнөтүптүр. Норвегия мамлекетиндеги Берген шаарындагы паркка скульптурачы Фредерик Радум 2017 жылы ушундай эстелик орноткон. Бул скульптураны эмне деп атасак болот? Аты эмне мунун аты бар мунунчу? Кетти минута. Бүгүн сен тамаңды өсүп турганча эртең үстүң өсүп турат деген сөз да. Кыйынчылыктын артында жакшылык бар деген эмеде. Дагы. Мына сөйдөрөлүп турбайбы ушул? Ошо кыйынчылык Күндөр келип сен ийгиликке жетишесиң. Жок. Куш алып кетип атат. Куш алып кетип атат. Сүрөттү карасаң, кантип аталышы мүмкүн Ислам? Давай. Куш алып кетип атат. Баягы эмне деп койчу эле, дем эмне бирдеке деп буну аталыш неме болчу эле. Жок. Аты бар эле эсиме чыгып. Мотивация. Бул мас адам эмес. Жок, мас эмес. Мас эмес экен, бул чарчаган адамбы? Балким куш эмне үчүн алып кетип атат? Мына менин аты. Логиканын аты. Логиканы табайлы? Давайте. Ошо Эмне логика жатат бу жерде? Куштун алып кетип атканына маани бурайлычы. Не ойлады? Колу буту жерде экен. адам чарчап кычытып жатканы болсо. Ар дайым аракетте бол деген бе? Бийиктикке умтул. Ар дайым бийиктикке умтул. Алдыга умтул, сен адам келечекте Жатпа тур деген сөз. Семете мырза, Эринбе, тур. Семете мырза, кандай абалда турат? Адам уктаган, чарчагандай абал. Бул скульптура эмне деп аталат? Жооп бериңиз анда. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жегет дегендей эле бир бале окшойт да. Эки сөздөн турат бул сөзчү. Эки сөздөн турат аталышы. Аталышы эки сөз болсо, Жалпылыгы. Деген. так. Аракет кыл деген. Аракет кыл деген аталыш, Ооба. Жооп кабыл алды. Бул эстеликтин аты духуңду түшүрбө деген сөз экен, Семете мырза. Духту түшүрбө. Аракет кыл, духту түшүрбө деген экөө бир, урматтуу алпар. Семете мырза, сиз тилчисиз, Жок, экөө мааниси бир эле болуп атат да. Тилчилер турат, тилчилерге салалы. Эгер мааниси жагынан окшош болсо мен ыйгарайын. Жок, окшош Жок, эмес майып сурап болсо. көрүң. Аракет кыл деп козгоп атат да баары бир элечи чымчык. Биз дагы тилчи эмеспиз го, бирок жакшы эле окуганбыз тил боюнчачы. Чындыгын эки башка аракет кыл, анан духуңду түшүрбө деп көрүп турабыз. Бирок Семете мырза дагы бүгүн биз духун түшүрбөшүбүз керек. Ошондуктан жакшы бул жаңы оюнчулар келди. Ошо мүмкүнчүлүк берип, эми бул аракет кыл, жыгылба деген маанинде айтты да, эми аракет кыл, жыгылба, алдыга жыл деген маанинде. Таштап жибербе деген. Таштап жибербе деген, эми ошого дух деген сөз дагы бир аз билесиз, эми орус тилинен келген, ошондой мааниде айтты. Ошого бир мүмкүнчүлүк берип, жеке менин пикирим, дагы ушул команданын айрыкча жаш жаңы муундун духун түшүрбөйлү да бир мүмкүнчүлүк берели. Азырынча акыркы эсеп 5-3. Командага дагы бир шанс берип көрөлү деп атат Ордо. Мындай. Бир шанс берип көрөлү, жаңы билермандар дейт. Макул, шанс беребиз 5-4. 5-4. Мындан өткөн шермендечилик. Телекөрүүчүлөрдөн YouTube, Семете мырза, YouTube'да телекөрүүчүлөрдөн комментарийлер түшсө, өзүңүз жооп бересиз. Урматтуу алып баруучу, мындан өткөн шермендечилик жок болду, ачыгычы. Жок, жакшы эле. Нормально. Негизи Ошончолук жооп болот да, ал сөздү ким табат? 10-раунд. 10-раунд. Духту түшүрбөгүлө, Семете мырза. Бул ошо командага ушундай бир аябай өз убагында берилген суроо болду да булчу. Азыр команданын абалы ошо тиги скульптурадай болуп турат эле өзүчү. Сагын мырза ошол чымчыкка окшоп келип команданы бир аз көтөрмөлөгөнгө салым кошту. Супер блиц. Семете мырза, команда толук ойнойт. Урматтуу билермандар. Сиздерге каршы Апал Кочкорова суроо берет. Кара Суу районунун Лагылан айылынын тургуну. 19-кылымда Европада 19-кылым. Европада велосипед тебүү өнүккөн, өтө бир популярдуу болуп кеткен экен. Велосипед тебүү шылтоосу менен айрым аялдардын бир кыялы бар экен. Ошол кыялы ишке ашкан дейт. Велосипед тебүү менен.
урматтуу команда, ал аялдардын кандай кыялы болчу? Машина айдоо, да. Же элди көрүү, сыртта. Жөндө эле көрөт. Мисалы, машина айдоо дагы бул биринчи вариант, дагы башка. Кандай аялдарда дагы кандай кыял болот? Велосипед Өзүңөр эстесиңер. Тең укуктуулук дагы. Велосипед эмес. Велосипед тең укуктуулук. Педали эки тең айланат. Тең айланат. Тең айланышы мүмкүн. Семете мырза. Европа. Семете мырза. Европада тең укуктуулук. Урматтуу алып баруучу Назира айым жооп берет. Урматтуу алып баруучу, бул жерде ошол аялдардын кыялы тең укуктуулук деп чечтик. Эркектер менен аялдардын укугу бирдей болуш керек деп. Тең укуктуулукту велосипед тебиштен чыгарды дейсизби? Машина айдоо. Түшүнүктүү, жоопко алып. Туура жоопту айтам. Да. Назира айым өзү балким бул кыялга каршыдыр. Анткени ал аялдар шым кийүүнү ишке ашырып алды, Семетей мырза. Шым кийүүгө велосипед тебүү бул ыңгайлуу. Бүттү. Ошон үчүн ишке ашырып алган ушул кыялын. Плюс раунд токтоду. Жана 6-4 эсебинде суроо ээси Апал Кошкорон куттуктайбыз. Кара Суу районунан. Жана 6-4 эсебинде бүгүнкү оюн телекөрүүчүлөрдүн жеңиши менен аяктады. Чагымызда кыскача пикир айтсаңыз. Команданы Семетей мырза, Куттубек мырза, көпчүлүк мына Ислам мырза, көпчүлүк мырзалар аракет кылышты алдыга тартканы. Бул жаңы оюнчу карындашы бир аз тартынып отурушту. Бирок үмүттүн шоласы эч качан үзүлбөйт дейт. Акыркы мына суроолор берилди. Эч качан мындай үмүттү, ишеничти түшүрбөй, алдыга үмүт кылып, буюрса Семетей мырзанын командасы мыкты команда болот деген ишеничтебиз. Ал эми бүгүнкү оюнда ушул өзгөчө мына тартышып, ушу Куттубек мырза мыкты оюнчу болгон аракет кылган. Рахмат. Негизи мен Куттубек мырза биринчи ушул гаремдеги, андан кийин биринчи сүлүк курт боюнча да суроону Куттубек мырзада вариант болду. Баары бир тажрыйба бул жерде маанилүү роль ойноду окшойт. Ислам мырза жакшы оюн көрсөтүп атты. Капитан мүмкүнчүлүк болушунча оюнга болгон аракетти жасады, бирок результат өтө жаман эмес. Бирок алдыдагы дагы бул команданын жаңы мүчөлөрүнөн бир жакшы деңгээлдеги оюндарды күтөбүз. Албетте бул оюн мына жаңы команда, жаңы эмес, айтор, жаңы сиз түптөгөн команда оюн көрсөтүп бүттү. Кандай баа бердиңиз эми? Бул акыркы же алгачкы оюн, бирок акыркы оюн эмес. Андыктан балким кийинки оюндарда мен ушул бизде резервде турган оюнчуларды дагы бул жакка алып келип ойнотом жана аларды да өстүрөм. Мага бул жерде тайлашып Сагындын командасына конкурент болуш, Ташиевдин командасына конкурент болуш мен үчүн кызык эмес, урматтуу алып баруучу. Менин кыялым ушул жаш билермандарды өстүрүп, оюнга аралаштыруу. Куттубек мырзага Секом окуу борборунун 500 сому жана ошондой эле актив дизайн полиграфия борборунун 500 сомун сыйлык катары берели. Колдоп атат команданын мүчөлөрү, урматтуу алып баруучу. Ушу Нигериядагы бир кайсы уруу экен азыр. Ошол бир уруунун эгиздердин төрөлүшү жөнүндөгү салты баарыбызга кызыктуу суроо болду. Эмир Сапарбековдун суроосу болчу, Нигерияда Еруба деген уруу экен. Еруба деген уруунун эгиздер төрөлгөндөгү ырым-жырымы, Ооба. Эмир Сапарбековго куттуктайбыз. Демек 500 сомду ушул телекөрүүчүгө жөнөтөбүз. Семетей мырза, кабыл алып коюңуз. Миң сом акча Куттубек мырзага. Эми болсо биздин өнөктөшүбүз Барболдун шириндиктери студияга. Адал таттуу дайыма жаңы гана. Лерманордо эксклюзив торту. Ушуну менен бүгүнкү оюн соңуна чыкты. Кудай буйрса кийинки оюнда бул жерде биз Универсал командасын күтүп алабыз. Универсал командасы дагы Премьер Лига үчүн аракет кылат. Анда билиги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Баардык телекөрүүчүлөргө чоң рахмат, техникалык режиссерлук топко рахмат. Ассалому алейкум, көрүшкөнчө. Орузоңуздар кабыл болсун.